Бул жолку каарманыбыз Гүлмира. Ал 35 жашта, 5 баланын жалгыз бой энеси. Күйөөм, апам арт артынан каза болгондон кийин жашоом кыйындап кетти, дейт ал. Мен Ош областынын Өзгөн районунун Саламалик деген айылынын тургуну болом. Негизи төрөлгөнүм Ош областында төрөлгөнмүн. 1990-жылкы болом. Биз бул жака ата-энем менен көчүп келгенибиз 2008-2007 көчүп келдик да. 2007 көчүп келдик. Биз деле ошо квартиралап жүрүп, буюрса үйлүү, азыр жайлуу болуп эле жакшы эле турмуш эме кылып жүргөнбүз. Анан мен турмушка чыктым. Мен деле ошо бала менен сүйлөшүп жүрүп эле турмушка чыктым. Кайненемдер чүйлүктөр, местнийлер, кайын журтум местный. Анан өзүм Ош областынан болом. Анан жолдошум менен баш кошконубуз 2009-жылы баш коштук. 2009 баш кошуп, 2011 мен эне атандым. Азыр балам 14-тө. Андан кийинки кызым 2013-жылкы. Андан кийинки кызым 2015-жылкы. Андан кийинки кызым 2021, 4 жашта. 5 бала болду. Ошон эң кичүүсү ошо жолдошум боюмда бар кезинде каза болуп калды. Анын жашоосу жакшы эле болуп, эми жакшы эле жашайлык деп аракет кылгандан кийин эмнегедир жолдошумдун жашоосу болбой эле койду. Апасы оорукчан болуп, апасы ооруп атат деп эле анан апасына көп көңүл бөлүп, балдарыбыз менен квартира ачып кеткен. Мен кайнатам, өзүм кайнатам болбогон үчүн мен эмнегедир сезген корктум да. Башында келгенде мага эме кылган. Анан ошого байланыштуу мен коркуп квартира ачып кеткем. Эмне кандай бир тийишүүлөр болгон. Анан мен да мындай чын-чынына келгенде ал эмеге үчүн, кыз үчүн аябай оор болот экен да. Анан жолдошум билип калып, анан жолдошума точносын айтпадык, себеби кайнежем билет да. Анан мейли эчтеке болбойт эми деп эме кылып, эми апам үчүн кечирим. Кайненем жакшы, кайнежемдер жакшы, кайын журтум жакшы эле. Ошол ата аркылуу ушундай болду да турмушубуз. Анан мен айттым, мен балдар да чоңоюп калды, мен өзүмчө бөлөк турам. Ажырашып эле деп эме алсам, Болсунбек айтты, жок, ажырашпайбыз. Жөн эле ошо квартира ачып кетем, мен апам менен турам деди. Болуптур, сен апаң менен турсаң, апаң менен турасың. Мейли апам деле кара деп ал таштап кеткенбиз. Анан кайдан жайдан эле өзүнүн асы болуптур. Өзүбүз түшүнбөдүк. Аябай кыйын болду. Мен балдарымды ишенсеңер жаткырып коюп, бир Аллага тапшырып кетем, памперсин эптеп кийгизгиле, мен поляга чыгып иштейин. Же пенсия жок, же пособие жок болчу ал кезекте. Жолдошумдун жагын каза болду. Эмелери чыккычакты убакыт кетти, 6 ай кетти, 6 ай. 6 айдын ичинде мен ушуларды даже эмеге чыгып, сентябрда кийиндик, баягында кыргыз элине чыгыпчы, кийим кылып беришти айыл өкмөтү. Анан булар эме кылгандан кийин поляга кетем саат 4-тө. Туруп алып, эптеп ушу нан таап берейин, памперс алып келейин, смесин алып келейин деп. Сүтүм да чыкпай калган. Анан ошентип алып келдим, эме кылып, ушинтип күнгө кечирдик. 6 айдан кийин пособиям, пенсиям чыгып, бир аз эме болуп калдык. Анан пособияга өткөрдүм. Пособияда бергиле, мен квартирада турам. 6.000 алам. 5 балага. Анан мучерия кормилица деп 15.000 алам. Анан карызга батып кеттим, кредиттен кредит алып, кредитти жаап албай эле ушуп калдым. Аябай кыйналып кеттим, аябай кыйналдым эле. Жерге нан деле жок калат экен ошол кезде. Ушу балдарымды эптеп ачка калбасын деп поляга кетем. Бир Алладан сурайм, ушу балам аман эсен барып, мен келгичекте аман эсен болсун. Ушул эптеп чоңойто алайын деп эч кимден жардам сурабай ушу балдарымды поля менен бактым.
ушу сезон болгондо уже поляга чыгам, мыналарга таштап коюп. Ушинтип өткөндө да бир эме кылсам колун күйүзүп алышыптыр. Кызыңыздын азыр ооба. Кече путун күйгүзүп алыптыр. Колундагы бутун дагы Поляга чыгам деп. Ошон үчүн баягы үйдө чоң адам болбосо балдар ташташ опасно экен. Мен аябай кыйналдым. баягы жашоодон түңүлүп кеткен учурларыңыз болобу? Аябай балдар үчүн гана өзүм энекем эме кылып, балдар үчүн гана тырышам да, аракет кылам. Жашайлык, коюмтейин, тигинтейин дейм. Бир эле бөлмө. Баламды мындай жаткырганда баламды мындай жаткырып коебуз. Калганыбыздар мындайынан жатып алабыз. Бешөөңүздөр ушул бир бөлмөдө? Даже могу астынан сырыс өтөт, эртең менен турганда төшөгүбүз тим эле ным болуп калат. Пол жок окшойт Пол бар, бирок пол болгону менен фундамент жок да үйдөчү. Үйдүн немесинде фундамент жок, ошон үчүн сырыс болот. Бул жака квартирабы же кандай? Квартира. Бул жака ошо. Канча төлөйсүздөр? Квартирага төлөбөйм мен. Ошо үй лысый болчу. Моголордун бүт баарын инилерим кылып берди. Ушу ремонт агартыппы? Агартып. Муну улардан бери тартып берди. Эшиктеге жок болчу үйдүн ичинде. Бул жер мурун аябай жаман адамдар жашап кеткен болчу экен эле. Ушул үйдү эми адамга окшотуп жашатып алдым эле. Ооруп калдык, келгенде эле сырыс болчу. Бардык балдарым ооруп чыкты. Анан бир комнатадан аябай кыйналып кеттим. Ушу шифонерим могу комната, бир комнатага батпаган үчүн биякта балдарымдын кийимдери школго кийинип ушул жерден кетишет. Башка квартираларга чыгайлы десек, эң болбой калган квартираң 15 000 деп атат. Азыр 15 000 мен берсем, балдарымдын эмесинде айлыгын берип кеткен, пособиясын, пенсиясын. Кандай мен канча күн көчүрөм. Ошого байланыштуу бул бекер болгон үчүн ушул жерде жашап атам аргасыз. Ушу балдарыма ошентип нан таап, чай бергениме сүйүнөм. Кече унум такыр калбай калды эле. Берде бир эже зыярат кылып унап келип берди. Кээде болот ошо, вообще эчтекебиз жок калган күндөрүбүз болот. Даже бир кусок нанга зар болуп калган күндөрүбүз болот. 5 бала менен аябай кыйын экен. Мына кызыма выпускнойуна деп 1000 сом деп атат. 1000 сом эмес, мен азыр 100 сом таап бере албайм да кызыма. Ошого азыр кызым деле ыйлап атат. Айттым, кызым эми түшүнүп тур, эмне кылайлы, турмуш ушу экен. Мен таап берейин десем, мына кече жакында кызымдын бутун күйүүсүнө бар. Андан колун күйүүсүнө бар. Мен эч жака чыкпай эле коеюнчу, үйдө эле отурайынчы дедим. Балдарым эме кылып. Менин кыялдарым ушу балдарым жакшы окуп, илимдүү болуп, кыргыздын эмелерине жардам берген, мен кыйналганга окшогон балдар ошондой эме семьяга жардам берген балдардан болуп чоңойсун деп тилек кылам балдарыма. Балдарым баары эле окуса экен дейм. Кыялым ошо, балдарым баары окуса экен, өзүбүздүн үйүбүз болсо экен дейм. Балдарым менен божурап өзүбүздүн үйүбүз болуп, кенен кесир отуруп эме жеген күндөрүбүз болсо экен дейм. Ошол. Анан кыргыз эли менен ошо эме кылып жардам сурагым келет. Ташиев, Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров, ошо жогорку кеңештин эмелеринен жардам сурап, ошо 10 сом, 20 сом болсо да сопур кылып, чоптоп ошо муктаждыгыман чыксам деп аракет кылам да, кыргыз элимен ушунун жардам сурайм. Ошол кыргыз элимен ушуну гана сурайм. Аллахым берип атат, бирок шүгүр кылам. Бирок балдар шүгүр кылбайт экен да, түшүнбөйт экен да. Жок, баарды билбейт экен. Ошо.